Адамдар жок табада күч колдонобуз деп коркутушкан. Ошто аял урдоого шектүү жарандар кармалды. Ош шаарында адам урдоого шектүү жарандар кармалды. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 11 апрель күнү ички иштер органдарына адам урдоо жөнүндө арыз түшкөн. Анда 10 апрель күнү болжол менен 22:00 Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө чаба тааныш адам аял кишини чакырып, ага күч колдонуп унаага салып кетишкени жазылган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине 170-берине адам урдоо менен катталып сотко чейин көндүрүш иши башталган. Унаада отурган белгисиз адамдар аялды Ош Алай унаа жолу менен алып кетип коркутушканы маалым болгон. Адамдар жок табада аны күч колдонобуз деп коркутушкан. Иликтөө иш-чара барын жүргүзүү учурунда болжол менен саат 22:00 Ош шаарынын көчөлөрүнүн биринде шектүү катары Алай районунун 1983-жылы туулган тургунунун башкаруусундагы Mitsubishi унаасы токтотулган. Мындан аркы көрүлгөн чаралардын натыйжасында жогорудагы кылмыш иштерине тиешеси бар дагы Каракулжа районунун 1978-жылы туулган тургуну жана Алай районунун 1982-жылы туулган тургуну кармалган. Бардык кармалган жарандар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча жогоруда көрсөтүлгөн жарандар мындай укукка каршы аракеттер менен тиричилик маселелерин чечип алууну көздөшкөн. Жабырлануучу аял чет мамлекетте иштейт жана ишкерлик менен алектенет. Учурда иликтөө уланып жатат деп жазылат маалыматта. Маалымат булагы Суперкейс сайты.